Бүгүн 9 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Талас облусуна иш сапары менен барды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлайт. Жээнбеков иш сапарынын алкагында аталган облустун Талас, Бакайата, Кара Буура жана Манас райондорунда болот. Ошондой эле Төө бурчакты кайра иштетүү заводунун жана айыл жеринде жаңы мектептин ачылыштарына катышат. Андан тышкары айыл чарба кооперативдеринин жана Казакстан менен чек арадагы Чоң Капка автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктунун иштери менен таанышмакчы. Кытай өндүрүшүнөн чыгарылган 12 дана трактордук мыйзамсыз ташып келүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан кабарлашты. Тракторлорду ташып келүүдө жоопкерчилиги чектелген коом бажы жол жобосунун шарттарын бузуу жолу менен бажы төлөмүн төлөөдөн баш тарткан. Жалпы төлөнбөй калган бажы алымы 887 миң сомдон ашык. Бул факты боюнча чогултулган материалдар мыйзам чегинде чечим кабыл алуу үчүн башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматы менен биргеликте аткезчилик жол менен ташылган жүктөрдү аныктоо иш-чараларынын алкагында мамлекетке 4 миллион сомдон ашык каражат кайтарышты. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Үстүздөгү жылдын 18-сентябрында Кызыл Бел автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктунда КМШ мамлекеттеринен келе жаткан 2 жүк ташуучу унаа Кыргызстан аркылуу Тажикстанга өтүп бара жаткандыгы аныкталган. Бул унааларда эл колдонуучу товардын ордуна тигүү продукциясынын тиккенден кийинки калдыктары жүктөлгөн. Анын суммасы 16 миллион 173.104 сомду түзгөн. Бажы төлөмү болжол менен 7 миллион сомду түзмөк. Бул факты боюнча УКМК 2 кылмыш ишин козгоп, тергөөнүн натыйжасында 4 миллион 158.610 сом мамлекетке кайтарылды. Белгилей кетсек, УКМК коррупциялык иштерден жалпысынан 153 миллион 651 миң сом 651.940 сом өндүрүп бирдиктүү эсепке которду. Башкы прокуратурага 6 жыл ичинде кыйноолор боюнча 2000 арыз түшкөн. Бул тууралуу Кыргызстандагы кыйноолордун кесепеттеринин баасы изилдөөсүнүн жетекчиси Аида Парпиева Бишкекте өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында 6 жыл ичинде кыйноо фактылары боюнча 1900 кайрылуу түшкөн, бирок кыйноого кабылгандардын 60% гана арыз жазып кайрылат. Адистер белгилегендей, өлкөдөгү ар бир 3-чү адам кыйноолорго кабылат. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн укуктарын билбей, көйгөйлөрү тууралуу айтпай коюшат. Өлкөдө дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алышуу долбоору улантылып, 8-13 октябрь күндөрү Жалал Абад шаарында облустун имамдарына кезектеги 6 күндүк семинар өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Иман фонду билдирди. Буга чейин Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын имамдарына да семинар өткөрүлгөн. Ал эми 2019-жылы окутууну Талас жана Чүй облустарынын имамдары өтүшөт. Жалпы семинарларга 1200 имам катышууда. Окутууларда диний билимден тышкары дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, дин кызматкерлеринин этикасы, коомчулуктагы чыр-чатактардын алдын алуу жана чечүү, өзгөчө кырдаалдардагы коопсуздуктун негиздери боюнча билим алышууда. Эл аралык жаңылыктардан АКШнын жогорку сотуна судьялыкка президент Дональд Трамп сунуштаган Бред Каванонун талапкерлиги кабыл алынып, кызматка киришүү антын берди. Бул тууралуу BBC жазды. Өлкөнүн тарыхындагы эң чуулуу жана узакка каралган судьялык талапкерлердин иши бир нече наразылык акциялар менен коштолду. Каванонун талапкерлиги көрсөтүүлөрү менен Калифорния университетинин бир мугалими 1982-жылы Каванодон зордуктоого дуушар болгонун айтып чыккан. Бул соттогу Каванонун ишин оорлоштуруп, дээрлик бир айда акталып кайра шайланды. Анын кызматка киришкен күнү дагы каршылык акциясы болуп өттү. Митингдин уюштуруучулары аялдардын укугун тебелеген адамдын жогорку сотко судья болуп калуусуна Трамптын администрациясы кийлигишкенин айтып чыгышты. Салтанатта Трамп Каванодон америкалыктардын атынан кечирим сурады. Жалган жаланайынан Кавано жана анын үй бүлөсү тарткан кыйынчылыктар үчүн өлкөмдүн атынан кечирим сурайм, деди АКШ президенти.